Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла тағалама чексіз мақтаулар жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам жана салаваттар болсун. Бүгүнкү кечебизди ушу Америкадагы мечит алынып ата турган тема боюнча сүйлөшүп кетсек. Азыркы учурда Американын өзүнүн континентинде деп койсок болот. Баягы Канада, Америка, Южный Америка жактан биринчи кыргыздардын мечити ачылып атат. Ошого чогулуп азыр элдердин суроолору болуп атат. Ким ачып атат, кандай ачып атат, бул жигиттер кимдер деген суроолор болуп атат. Ошол суроолорго кенен маалымат берип, кыргыз элибизге, Америкадагы жердештерибизге ошолорго кенен маалымат бере кетсек. Тилектан мырза, сиз өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолор жараткан Аллах субхана тааала болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен өзүм атым Тилек, фамилия Мустафаев. Өзүм диний билимибизди айтып кете турган болсок, Бишкек шаарында Абдулла ибн Масуд деген медресе бар. Ошол медресени окуп бүтүргөнбүз. Азыркы учурда Чикаго шаарында жашайбыз. Эми өзүбүз ушул дин жаатында дин окуу жайын бүткөндөн кийин колубуздан келишинче мекендештерибизге, жалпы мусулмандарга колубуздан келишинче ушул окуган билимибизди таркатып, диний зарылчылыктарын, диний көйгөйлөрүн чечип бергенге аракет кылып жүрөбүз. Анан ушул ошого байланыштуу азыр ушул мечит ачуунун ошол диний маселелерди чечүүгө, диний көйгөйлөрдү чечүүгө, иман адеп ахлак сабактарын берүүгө зарылчылык келип түштү. Ошо өзүбүз бир мечит ачсак, өзүбүздүн мекендештер биригип бир мечит ачсак деп ошолдон келип чыккан, жалпы элибиздин бир көйгөйү, зарылчылыгы келип чыккан иш чара болуп жатат азыр. Алла разы болсун сизден. Адылбек Тамулла, Адылбек байке, сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Азыркы учурда көп суроолор болуп атат. Булар ким, эмнеге мечит ачып атышат деген суроолорго ошол сиз кенен токтолуп өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биздин атыбыз Адылбек Имранов. Өзүбүздү Жергеталдан болот. Жергеталдан келген кыргыздарданбыз. Жаңы жерде Рауза медресесинде окуп, Рауза медресесинде бүткөнбүз. Өскөндө мула Жарал Карекенин колунда Каарылыкта окуганбыз. Каарылыкта ошол жакта. Алла разы болсун. Арашанда окуп, Арашанда аяктап, Арашанда бүтүргөнбүз. Киршок айылында ошол жакта Каарылык боюнча, ошол жакта бир 3-4 жыл ошол жакта Куран боюнча сабак бергенбиз. Ошол өзүбүз боюнча. Анан азыркы күндө Чикаго шаарында ошол жакка келип, ошол жакта иштеп, ошол жакта мээнет кылып, балдарга сабак берип, ушундай азыркы учурдагы дамыл айтып кеткендей эле ошо мээнеттин аркасында Кудай буйрса ошол жакта өзүбүздүн мечитибиз, өзүбүздүн медресебиз ачылып, ушул жерде ыйман азыгыны келечекте өзүнүн муунга, өзүнүн жаштарга ыйманда, исламда чоңоюшуга ушул бир кандай бир кичинекей бир баш атын баштап ушул жерге бир салымыбызды кошуп, ушул мечиттин ачылып калышы боюнча иш аракеттер жүрүп атырат. Аллах тааланын каалоосу менен ошол. Алла разы болсун. Акыркы учурда 2-3 жылдан бери кыргыздар аябай көп келди Америкага. 50 миң, 60 миң деген баягы сөздөр бар. Ар жагында кээ кезде 100 миңге чукул кыргыздар бар деп атат Америкада. Эмнеге ушул Чикаго шаарында ачып атасыңар мечитти? Сурооңуз жакшы болду. Эмне үчүн именно ушул Чикаго шаарында деген? Себеби өзүңүз айтып кеткендей, биздин мекендештер, негизи эле биздин мекендештер дегенде биз көп улуттуу өлкөбүз, бир гана кыргыздар эмес. Биздин мамлекетте көп улут жашайт. Ошол эле өзбек бир туугандар, казак бир туугандар жана башка коңшу мамлекеттегилер, мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, же болбосо мурунку мындайча айтканда СНГ дейбиз, мисалы русскоязычный деп коебуз, мисалы Россияда деле көп мусулман бир туугандар бар да.
ошол эле Кавказ, мисалы татар жана башка улуттун өкүлдөрү да ушул Чикагода көп жашайт да. Ошол себептен эң биринчи кезекте биз мечиттин атын Масжиди Умма деп койдук. Үммөт мечити депчи. Себеби жалпы үммөттүн башын бириктире турган, ынтымак алып келе турган жай болсун иншалла. Анан ошо экинчиден ошол көбүнчө ошол биздин кыргызстандыктар көбүнчө ушул Чикаго шаарында жашайт да. Бул жерде 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери жашап мекендештерибиз бар. Алардын балдары бул жерде төрөлүп уже мектепти бүтөйүн деп калгандары көп. Ошол себептен эң биринчи кезекте буюрса Чикагода биринчи мечитти ачып алсак, биз ойлойбуз бул биринчи акыркы мечитибиз болбойт. Балким эң биринчи мечит болот. Мындан кийин башка штаттарда дагы, мисалы кайсы жерде мекендештер көп жашаган штат болсо, Филадельфия мисалы же болбосо Нью-Йорк, Огайо, биягы Лос-Анджелес, ошол жерде көп мекендештерибиз бар. Буюрса кийинки мечиттерди ошол жерде ачалы деген жакшы ниет ойлор бар. Тилек Тамылда, Адылбек Тамылда. Бул мечиттин демилгеси кантип көтөрүлүп калды эле, кимдин оюна келди эле, ошол жөнүндө кененирээк токтоло кетсек. Бул жакшы суроо бердиңиз. Бул демилгени көтөргөн жигиттер, Алла ыраазы болсун, бул Чикаго шаарында көп жылдан бери жашап, көп жылдан бери эмгек кылып, мээнет кылып, көп жылдан бери мындайча айтканда биздин ушул кыргызстандык мекендештердин баардыгын башын бириктирели деп, өзүбүздүн бир 3 мечитибиз болсо экен деп ушул демилгени көтөргөн өзүбүздүн эле балдар. Ошонун катарында жеке белгилеп кете турган болсок, ошол жамаатта чогуу жүргөн Улукбек байке, жанагы Азамат байке, Адилет байке, Айбек байке, ошол бул жерде аты аталбай калганда Нургазы байке эле ошолордун баардыгы биригип чогулуп, мына Алла ыраазы болсун, дамлабыз баш болуп, ошолордун башын бириктирип, ошол жерде башка ушул кыргыз комьюнити менен чогуу биргелешкенде ошол мечитти ачып, ушул мечиттин демилгесин мындай бир көтөрүп, ошол мечитти ачайлы деп, үммөттүн башын бириктирели деп ошол демилге көтөрүлүп, анан ушул иш-чара ушул Кудай Тааланын кудурети менен ушул иш-чара болуп, азыркы күндө ачуу аземине, ушул мечитти алып калуу аземине ушул каражаттарды чогултуп, ушул иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса, Аллах Тааланын жардамы менен. Бул азыркы учурда бир туугандарыбыз көп суроолорду сурап жатышат ушул мечит боюнча. Ушул мечит жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиздер, Тилек Тамылда, Адылбек Тамылда. Бул чиркөөнү кантип алып калдыңар, кантип табылып калды, мунун баасы канча күндө төлөп бериш керек, канча акчасы чогулду, ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиздер. Сурооңузга рахмат. Негизги бул мечитти алуу демилгеси кечээ эле чыга калган жок, балки былтыр 2023 жылы 30-сентябрда чоң бир пикниктей чоң жыйын өткөрүлгөн. Ошол жерге 1000дин тегерегинде мекендештерибиз келген, аксакалдарыбыз келген, апаларыбыз келген, баардыгы келип өзүлөрүнүн батасын беришкен. Ошол жерде ушу мечитти алуу пикири маселеси көтөрүлүп, ошону бир жарыя кылынып, ошол мындайча айтканда 1 жылга жакын учур болуптур. Мечиттин имаратын, кайсыл имаратты сатып алабыз деп 1 жылдан бери, 1 жылга жакын учурдан бери издеп жүргөнбүз да. Анан жакынкы арада ошол болжол менен 1 ай мурун ушул азыркы биз сатып алалы деп жаткан мурунку чиркөө табылып, сүйлөшүүлөр жүрүп, контрактка кол коюлуп, анан биз жалпы элге жарыя кылдык да. Анан өзүңүз билгендей, сурооңузду айтып кеткендей, Америкада бир кыймылсыз мүлктү алам десеңиз, анын өзүнүн мөөнөтү болот. 1 жыл, 2 жыл деп кете бербейт, балки кыска бир мөөнөт берет экен да. Ошо биздин азыркы чиркөөбүздүн негизги баасы, өзүнүн баасы $2,200,000. Бирок биз жалпы элге жарыя кылып жатабыз, $2,200,000 эмес, балким $2,400,000-500,000 чейин чогултушубуз керек депчи. Себеби эртең биз сатып алгандан кийин дагы ичинде өзүнүн оңдоп түзөө иштери болот. Өзүбүзгө ылайыктуу кылып, ичин тазалап, өзүбүзгө килем салып, бүт өзүбүзгө ылайыктуу кылып жасайбыз. Ошол себептен $2,500,000 чейин биз болжолдоп жатабыз да. Ушунча чогулса, биз бүткүл мечиттин баягы колдонгонго жарактуу болуп калат буюрса ошол сумма мененчи. Анан канча мөөнөттө төлөп түшүү керек дегенде, өзү негизи 75 күн берилген жалпы.
Ошол 75 күнүбүздүн уже 16-17 күнү өтүп кетти да. Бул жерде бир 55 күнүбүздөй калды да. 55-56 күнүбүз калды. Ушу 55-56 күндүн ичинде 2 миллион 200 миң каражатты биз топтоп төлөп беришибиз керек да. Ошого биз чакырып кетет элек, салым кошом, балким 3 ай, кээ бир 3 ай, 4 ай, 5 ай, 1 жылдын ичинде топтошубуз мүмкүн деген мекендештерибиз, бир туугандарыбыз болушу мүмкүн да. Ошолорго баягы эскертүү катарында, маалымат катарында айтып кетишибиз керек. 55 күн калды, 55 күндүн ичинде биз төлөп түшүбүз керек да. Ошого мен кийинирээк берем деген мекендештерибиз, бир туугандарыбыз болсо, эртелетсе жакшыраак болот. Себеби 55 күн ичинде биз төлөп түшүбүз керек бул сумманы. Дагы бир суроом. Бул чиркөөнү чиркөө алып атасыңар, эмнеге баягы жерге чиркөөнү алып атасыңар, эмнеге баштан өзүңөр салбайсыңар деген суроолор болуп атат азыркы учурда. Ошо чиркөөнү сөзсүз эле чиркөө алыш керекпи? Мындай эле жөнөкөй эле эмираттардан алсаңар болбойбу деген суроолор болуп атат да. Ошол жөнүндө бир дагы маалымат берип койбойсузбу? Жакшы суроо бердиңиз. Бул мындайча айтканда актуальный суроо деп койсок болот. Себеби кээ бир адамдарда ушундай суроо болот экен. Церковду, чиркөөнү жөө эле койбойсуңарбы? Өзүңөр эле башынан баштап салып албайсыңарбы деген суроолор болот экен. Бирок мунун чиркөөнү сатып алган өзүнүн өтө чоң бир себеби бар. Эң негизги себеби бул жерде Америкада негизи 90-95-90-85% азыркы колдонулуп жаткан мечиттер мурунку чиркөө болгон да. Эң чоң себеби ушул. Чиркөө бул баягы диний бир мекеме, диний жай болгондон кийин бул жерге салык төлөнүлбөйт да. Баягы нон профит деп коет экен да. Салык төлөнүлбөйт. Эгерде биз башка бир имаратты сатып алсак, мисалы чоң бир билбейбиз мурунку ашкана болгон болушу мүмкүн, кафе, ресторан же болбосо чоң бир кыскасы чоң имаратты сатып ала турган болсок, ал жерлер салык төлөнөт да, ал коммерческий болуп эсептелинет дагы. Жылга ошол эле ал жерде акча таппаган күндө деле налог төлөш керек болот да. А церковдор, бул чиркөөлөр бул жерге налог төлөнбөйт. Биз эртең буюрса муну сатып алып, акчасын төлөп өтсөк, кайра эле ошол ибадаткана баягы диний мекеме деп катталат дагы, бул жерге налог төлөнбөйт да. Эң чоң себеби ошол да. Экинчи себеби ошол, баягы нөлдөн баштап курганга көп убакыт кетет, көп каражат кетет, документтер да кыйын экен да. Ошол себептен баягы тезирээк жана ошол налогу жок, салыгы жок имарат катары ушул чиркөө эң ыңгайлуу экен мечит кылгангачы. Жана кийинки суроом, бул эмнеге Кыргызстанда ачпай, эмнеге Америкада ачып атасыңар деген суроо дамыл айткандай актуальный болуп атат азыркы учурда. Ошол жөнүндө Адылбек Тамула өзүңүз жооп берип кетсеңиз. Эмнеге жакшы суроо бердиңиз. Эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанда ачпай, Америкада ачып атасыздар деген суроо. Себеби азыркы күндө кыргызстандык мекендештер 50 миңге чукул болду Чикаго шаарында эле. Бул Америка Кошмо Штаттарынын бүткүл штаттарына караганда жөн эле бир Чикагону эле караганда ошончо миң адам бар деген сан бар да. Бирок эмнеге ачып атабыз? Себеп дегенде элдерге биздин өзүбүздүн мекендештерибиз көпчүлүгү бардыгы эле тил билбейт, көпчүлүгү билбейт тилди. Себеби өзүбүздүн мечитибиз болсо, өзүбүздүн медресебиз болсо, өзүбүздүн немебиз болсо ошол жака келип жумаларда, айт намаздарда ошол жакта кыргызча кутба, кыргызча баяндар болуп, баягы кыргыз тилинде түшүндүрүлүп, ошол жерде өзүбүздүн келечекте өзүбүздүн тилибиз, дилибиз, өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн эмебизди жоготпой, урп адаттарыбызды жоготпой ошол жерден келип сабак алып эме кылып турса болот көпчүлүгү. Эң негизги багыт биздин келечек жаштарга багыт басылып, ошол себептен көпчүлүк бир ой пикирлер ойгонуп, ушул жерде демилгелер көтөрүлүп, ушул мечиттин ачылышы себеп дегенде ошол өзүбүздүн келечектеги Кыргызстанды, кыргыз тилибизди жоготпой, келечекте өзүбүздүн динибизди жоготпой, келечекте жаштарыбыз иманда, исламда чоңоюшуна ошол мечитибиз чоң бир салым болуп, чоң бир ошол бир имарат, ошол бир себепчи болуп калса экен деген жакшы бир ой ниет максаттарда ошол жерде алынып, ошол жерге салынып атат да. Бул келечекте бир эле ушул Чикаго шаары менен эле чектелип калбастан, Кудай буйрса Америка боюнча бүткүл жактарда азыркы күндө
Эмнеге бул мечит именно Чикагодо ачылып атат? Мына өзбек бир туугандарыбыз бар, казак бир туугандарыбыз бар. Азыркы күндө салыштырмалуу өзбек бир туугандарыбыздын канчалаган мечиттери ачылып, канча жерлерде карылары чыгып, медреселерде окулуп, канча балдары ыйманда, исламда бекем болуп, кары болуп чоңоюп аткандары алар шарт мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Биз дагы ошолор сыяктуу ушундай бир динге мээнет кылыш үчүн Аллах Тааланын үйүнү салып, ошол жерге келечекте биздин балдарыбыз Курандан жарышка катышып, келечекте карыларыбыз ошол жерден чыгышына биз ошол демилгелер көтөрүп, ушул нерсени салып, ачып калышка себепчи болуп калайлы деп аракет кылып аткан учурубуз. Аллах Алла Таала разы ыраазы болсун. болсун. Азыркы учурда реквизиттер жөнүндө жана Элбек деген жигиттер жөнүндө көп суроолор болуп атат. Реквизиттер кайсы жакта бар? Кыргызстанда барбы, жокпу? Дагы Кореядан мекендештерибиз сурап атат. Россия өлкөсүнөн сурап атат бир туугандарыбыз. Европада сурап атат. Ошол жерлерде счетторуңар барбы, жокпу? Официальный счетторду айта кетсеңиздер да, анан Элбек таксыр жөнүндө кененирээк токтоло кетсеңиздер. Биздин реквизиттерибиз негизи эң биринчи Америка Кошмо Штаты. Ошо өзүбүздүн мечиттин өзүнүн банковский счету бар. Атайын мечит үчүн ачылган. Ал жерде анын башында бир адам турбайт, бир нече адам турат. Ошол мечиттин өзүнүн счету бар, өзүнүн ЗЛСи бар. Эң биринчи кезекте Америкада мекендештерибиз, мусулман бир туугандарыбыз эгерде салым кошом десе, ошол ЗЛ номерине которсо болот. Андан кийинки счетубуз бул Кыргызстанда Мбанк жана Оптима банктын счеттору ачылган. Ал счет Абылов Элбек деген мекендешибиз, бир тууганыбыздын счету. Ал Элбек бир тууганыбыз бул жерде Чикагода жашайт. Биз эмне себептен ушул жерде жашаган адамдын счетун койдук? Себеби бул ушунча каражат бул аманатта. Аманат болгондон кийин мунун эртең элге отчету берилет. Мунун дайыны билиниш керек. Биз өзүбүздүн жаныбызда жүргөн, ушул биздин мечиттин ачылышына чуркап жүргөн жигиттердин бири Элбек. Бул киши өзүнүн банкы дагы бар, өзүнүн Оптимасы дагы бар. Ошол себептен аманат болгондон кийин өзүбүз жакшы тааныган, жакшы билген, күнүгө текшерип турабыз. Ошол канча каражат түшүп атат, канча тыйын түшүп атат. Ошол биринчиден аманат жагын эске алдык биз. Баягы эртең элдин акчасын алгандан кийин элге жооп беришибиз керек да биз. Элдин алдына отчет беришибиз керек. Биз башка бирөөнүн атына счет ачып алып, кийин бир маселелер жаралбасын деп жаныбызда жүргөн өзүбүздүн ушул жерде чогуу бир шаарда жашаган мекендешибиздин счетун ачтык. Биринчи себеби ушул. Андан кийинки экинчи себеби ушул дайыма онлайн улам карап элге отчет берип туралы дедик да. Ошо сиз туура айтып атасыз. Себеби Кыргызстанда кээ бир мекендештерден ушундай суроолор болгон. Бул Мбанк только Кыргызстанда иштейт. Оптима Мбанк бир гана Кыргызстанда иштейт. Бул мындайча айтканда күмөн жаратып атат деген суроо болгон да. Эми азыркы заман бул интернеттин заманы. Өзү Америкада болсо деле Кыргызстандан салып кое берсеңиз ал иштей берет. Ошол себептен кечээ Абдышүкүр устазыбыз дагы өзүнүн кайрылуусунда айткан. Элбек мырзаны көрсөтүп, эч бир күмөнсүз ошо Элбекке которо бергиле деген. Ошол себептен баарыңыздарды чакырып кетебиз. Эч кандай күмөнсүрөбөстөн, толугу менен, аманатчылдык менен буюрса, ушул акча чогултуунун акырында ачык айкын баардык отчету берилет. Канча түштү, кандай болду, каяктан келди. Ал эми башка Корея же Россия өлкөлөрүндө азырынча биз счет ача элекпиз. Себеби жана мен айтып кеткендей, эң биринчи кезекте бизге аманат биздин мойнубузда аманат болуп аткандан кийин жогорку деңгээлде бир ишеничтүү бизге бир жаран керек да. Ошо эртең элдин акчасы кандай десек эми сөздүн ачыгы аманатчылдык менен бизге өткөрүп бере турган адам керек. Ошол себептен биз азырынча ача элекпиз, бирок буюрса жакынкы күндөрдө Кореяда, Россияда да счет ачабыз. Ошол жердеги бир туугандар да салым кошсо болот. Алла разы болсун, Тилек Тамла. Ошол эле экинчи суроосу, көп бир туугандарыбыздын суроосу, отчетторун каяктан көрсөк болот? Кайсы жакта жасалып атат? Ошолор жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Отчеттор боюнча сиздер кеңири биздин Instagram баракчабыздан көрсөңүздөр болот.
күнүмдүк түшүп аткан отчетторду жана бир жумалык отчетторду канча каражат түшүп атат, кайсы счетко түшүп атат, канча каражат чогулду ошол жерде ачык айкын көрсөтүлүп, ошол жерде баардыгы ачык отчеттун негизинде жүрөт, чтобы элдерге баардыгына доступный мындайча ачык болот, баардыгы кирип ошол жактан көрсө болот. Биздин инстаграм сайтыбыздан көрсө болот. Masjidов Umma деген инстаграм сайтыбыз бар. Ошол жактан бүт баардык отчетторду көрүп турса болот. Канча каражат түшүп атат, канча каражат болду, эмне болду, бүт баардык отчеттор ошол жакка киргизилип турат иншалла. Алла ыраазы болсун. Ошондой эле телеграмдан да канал ачылган. Телеграмда канал ачылып, ошол канча акча түшүп атат, кимден түшүп атат, аты жөнү менен, ошол Zell'га түшкөн каражат, М-банкка, Optima банкка, баардыгына картага түшкөн каражаттын баардыгы ошо телеграм каналда күнүнгүсү күнү киргизилип отчет болуп жатат. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе, биз бул мечиттин сатып алуу иш чарасында бир гана 5 бала 10 бала эмеспиз. Балким баарыбыз ушул жерде Чикагода канча мекендешибиз болгон болсо баары өзүнүн салымдарын кошуп атат. Бирок белгилүү бир адам башында туруп чуркап бериш керек болот экен. Ошол эң чоң өзүнүн салымын кошуп кеткен адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Эң чоң салым кошкон бул жерде жакында эле Кыргызстандан устаздарыбыз келип кетти. Абшүкүр Дамла, Замир Кары Ракиев, Дамлабыз, мурунку экс муфтий Марс Ажи Ибраев жана ошо менен биргеликте Чикагодагы кыргыз коомдук борборунун координатору, башчысы Умар Жусупбеков Байкелерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Себеби баягы улуу катары, устаз катары баягы өзүлөрүнүн жакшы туура кеңештерин берип, жакшы дубаларын берип, баталарын берип, чоң жыйын болгондо да ошол жерде жалпы элге жарыя кылды. Ошол баардык устаздарыбызга жалпы эле ушул жерде мечиттерге барып акча чогултканда чуркап аткан жигиттерибиз бар. Ошол жерде акча топтоп, элдерге флайерларды таркатып, өзүлөрүнүн алтында болгон убактысын сарптап жаткан баардык бир туугандарыбызга, мекемдештерибизге баарына ыраазычылык билдирип. Тилек Тамылда, Адылбек Тамылда азыркы учурда көп кыргыз мекендештерибизден Америкада жүргөн айрыкча ошолордон көп суроо болуп атат. Мечитти алгандан кийин качан намаз окуп баштайбыз ошол жерде? Качан амалдар башталат деген сөздөр болуп атат. Ошол сурооңуздарды баягы аманат катары сурап кетейин силерден. Дамла жооп берсе жакшы, Дамла турганда. Мечиттин бул жообу негизи айкын эле. Буюрса тиешелүү каражатты төлөгөндөн кийин, ичиндеги оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин, себеби баягы дааратканалары, кээ бир баягындай мисалы ичинде өзүңүздөр көргөндөй килем салышыбыз керек. Ошого окшогон жумуштар бүткөндөн кийин тез аранын ичинде ачылышын кылганга аракет кылабыз. Буюрса каражатты бүткөндөн кийин баягы төлөп бүтүү мөөнөтү бүткөндөн кийин болжол менен 1 айдан кийин болуп калышы мүмкүн, 2 айдан кийин болуп калышы мүмкүн. Баардыгы ал өзүбүздөн мындайча айтканда бизден зависить этет да. Эртерээк мен ойлойм негизи 55 күнүбүз калды, бирок 55 күнгө чейин чоюш зарыл эмес. 15 күндө деле бүтүрүп койсок болот. 20 күндө деле төлөп бүтүп, уже оңдоп түзөө иштерин баштай берсек болот да. Демек канча эрте бүтсөк, ошончо эрте киребиз. Албетте, канча эрте каражатын төлөп бере турган болсок, ошончо эрте буюрса намаздарыбызды окуп, ичинде иман адеп сабактары башталат буюрса. Алла ыраазы болсун. Суроолор, комментарийлерде аябай көп экен. Ошонун бирөөсү бул мечиттин ичиндеги арт жагында эмиратта кандай сабактар болот, кандай сабактар өтөт, ошол жөнүндө кененирээк токтолуп, кененирээк маалымат бере кетсек, анткени баягы Куран класстары болот деп койдук, бирок ошол Куран класстарды кандай ким өткөзөт, кандай өзүңөрдүн тажрыйбаңар бар, ошол жөнүндө каарылык жактан ошол жөнүндө кененирээк токтоло кетсек. Кудай буюрса, Аллах Тааланын жардамы менен мечитибиз ачылган соң, Кудай буюрса, жаштарга, улууларга, орто жаштууларга Кудай буюрса Курандан сабак, тажвидден сабак жана андан сырткары адеп, ахлак, имандан сабактар болот буюрса, Аллах Тааланын каалоосу менен, мына Дамлабыз жана айтып кеткендей эле, Кудай буюрса Алла ыраазы болсун, ушул илим немеси
көп жылдан бери тажрыйбасы бар, илими бар, илим тармактан сабак берип келген ошол устаздарыбыз сабак берип, Кудай буйрса ошол жактарды илим жагына багыт жасайбыз деген ниет ойбудабыз. Алла ыраазы болсун. Тилек өзүңүз жөнүндө дагы кененирээк маалымат берип, Кыргызстанда сиз сабак берип жүргөнсүз, дин тармагында, ошол жөнүндө кененирээк токтоло кетсек, Биз жана башында айтып кеткендей, Абдулла ибн Масуд медресесинде окугам. Андан кийин муфтиятта иштегем. Андан кийин Нарын облусу Ат башы районунда дагы имамчылык кылгам. Мухтар Өмүракунов деген мечит бар ошол жерде. Андан кийин ошо Алла тааланын каалоосу менен ушул жерге келдик. Буюрса бул жерде да азыр Каракебиз айтып кеткендей, баягындай айтылат эмеспи? Чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт да. Бул жерде ошо өзүбүздүн кичинекей балдарыбыз, кыздарыбыз, бөбөктөрүбүз бар. Аларга дагы Америкада жашаса дагы, бирок кандай десек, Америкада жашайт дегендин мааниси бул американец болуп кетиш керек деген сөз эмес, балки ушул жерде жашап, өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн культурабызды сактап, өзүбүздүн ата бабамыз карманып келген динди ушул жерде дагы бөбөктөрүбүзгө үйрөтүп, ошонун негизинде иш алып барууга аракет кылабыз. Бул көбүнчө сабактар бул жерде Америкада өзүңүз билесиз, мектептен кийин болот. Кадимкидей мектепке барат, мектептен келип 1 саат, 2 саат, жумасына 5 жолу болушу мүмкүн, 3 жолу болушу мүмкүн. Анан дем алыш күндөрү сабактар болот. Ошол иш чараларды кылганга буюрса толугу менен аракет кылабыз. Азыркы учурда Кыргызстанда бир туугандарыбыз, Америкага жаңы келген кыргызстандык жердештерибиз ошолор сурап жатат. Аз болсо дагы өзүбүздүн садакабызды берсек болобу? Кандай болот? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз. Албетте, негизи адам баласы кээде мындай ойлошу мүмкүн да. Мен аз бергенче берип эле коеюн депчи. Берсем жакшы сумма беришим керек же чоң нерсе беришим керек. Кичинекей нерсе менен эмне маселе чечилип кетмек эле деп ойлойт да адам баласычы. Бирок ал туура эмес ой. Себеби кыргызда жакшы сөз бар бизде, көп түкүрсө көл болот дейт. Ошол сиз өзүңүздү аз деп ойлоп жаткан суммаңыз кайсы бир чоң суммага айланып кетет да. Ар бир адам аздан бере берсе бул көп болот да. Ошол себептен мен чакырып кетмекчимин ар бир мусулман бир тууганыбызды, ар бир мекендешибизди сиз өзүңүздүн берип жаткан суммаңызды же буюмуңузду, эмне үчүн мен буюм деп айтып атам? Себеби кээ бир мекендештерибиз өзүнүн трагын сатып акчасын кошкон мекендештерибиз бар, өзүнүн машинесин бергендер бар, өзүнүн трейлерин мечитке салым кылып кошкондор бар. Ошон үчүн мен буюм деп айтып атам. Эгерде кайсы бир адам өзүнүн аз суммада акча берем дейби же бир буюм берем дейби, аны өзү аз деп санабасын. Балки канча мүмкүнчүлүгү бар Алла субхана таала көрүп турат, ошону салым катары кошо берсин. Алла ыраазы болсун. Адылбек Тамулла, азыркы учурда ошол мечитте кандай амалдар болот, эмне амалдар болот? Америкадагы негизили мечиттерде кандай амалдар болот? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз, аябай жакшы болот деп. Мечит бул эң негизгиси бул ибадат жай. 5 убак намаз, айт намаздар, орозодо таравih намаздар, жана айтып кеткен буга чейин айтып кеткендей эле Куран курстар, башка илимий сабактар болгон сырткары, андан сырткары ошол жерде бир жакшы бир иш чаралар, бир диний иш чаралар, мындайча айтканда, орозо айттарда, курман айттарда ошол жер өзүбүздүн мечиттерде намаз окулат эң негизгиси. Андан сырткары ошол жакта эле биздин мына дамлабыз, Алла ыраазы болсун, азыркы күндө эң бир дагы көйгөйлүү маселе болуп аткан көптөгөн жаштарыбыздын никелерин кыйылышы ар жактарда болуп аткан учурлар болуп атат. Ошону Кудай буйрса келечекте Алла тааланын каалоосу менен, Алла тааланын буйругу менен дамлабыз ошол жерде мечиттин, өзүбүздүн мечитте ошол иш чаралар болот. Кудай буйрса нике кыйылып өзүнүн мечитте болот. Андан сырткары бул тагдырда бул бар нерсе экен. Ар бир жан өлүм дамын тартуучу, бардыгыбыз тагдырда бул дүйнөдө Аллах таала бир сыноо менен жөнөттү. Албетте Алланын сыноосу кайра Аллах тааланын астына барабыз. Ошол сыяктуу эң негизгиси биздин мечиттерде Кудай буйрса келечекте өзүбүздүн мечитибизде жаназа окулат, жаназа намаздар болуп, ал жактан Кудай буйрса келечекте ошол жерде майыттер жууганга шарт немелер түзүлүп, Кудай буйрса жакшы бир эмелер түзөбүз деген ой ниеттер бар, Кудай буйрса. Алла ыраазы болсун.
Арылбек Тамылда, Тилек Тамылда силерден Алла разы болсун. Ушундай алтындай болгон убактыңарды бөлүп келгениңерге. Жыйынтыктоочу сөздөрүңүздү айтып кетсеңиздер. Алла таала разы болсун баарыбыздан. Баарыбыз бүгүнкү ушул иш чараны уюштуруп берген Айтим Групп компаниясына, ушу USA TV каналына ыраазычылык билдиребиз. Тимур мырзага жана жалпы өзүнүн жамаатына Алла таала бир туугандарыбыздын ишине ийгилик берсин. Баарыбыздан Алла субхана таала разы болсун. Баардык мекендештерибиз өзүнүн салымын кошуп атат. Америка, Россия, Кыргызстан, Корея жана башка Европа өлкөлөрүнөн да өздөрүнүн салымын кошуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Ас-садакату таруддул бала". Садака бул балени кайтарат дейт. Алла субхана таала баардыгыңыздарга ден соолугуңуздарды чың кылсын, ишиңиздерге ийгилик берсин. Асмандан жерден келип ар түрдүү апат бале ырсыктан Аллахым өзү сактасын. Тапканыңыздарга Алла субхана таала берекесин берсин. Жакынкы араларда буюрса ушул алып жаткан мечитке имаратыбызды сатып алып, жакынкы араларда ачылып, буюрса жума намаз, айт намаз, 5 маал намаздарыбызды окуп, жакшы иш чаралар болушун Алла субхана таала өзү насип кылган болсун. Баардыгыңыздан Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Там Аллах таала баарыңыздардан разы болсун. Жана устазыбыз айтып кеткендей, дамлабыз айтып кеткендей, дамланын сөзүнө кошулабыз. Мечиттин ачылышына салым кошуп аткан мекендештерибизден баардыгына Аллах таала разы болсун. Аллах таала кылган хайыр садакаларын кабыл кылсын. Жараткан Аллах таала үй бүлөлөрү менен бактылуу кылсын. Жараткан Аллах тааланын тапкан туткандарына береке пайыз берсин. Аллах таала баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.